Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кезектеги кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүн биз байланыштуу кеп боюнча кайталайбыз. Байланыштуу кеп деген эмне? Байланыштуу кепте биз эмнелерди үйрөнө алабыз? Байланыштуу кепте биз текст жөнүндө үйрөнөбүз. Тексттин мүнөздүү белгилери, тексттин бөлүктөрү, тексттин темасы, тексттеги кичине темачалар, мына ошол жалпысынан текст түзүүнү үйрөнөбүз. Ошондой эле кептин стилдерин жана кептин түрлөрүн үйрөнөбүз. Демек балдар, байланыштуу кеп деген эмне дегенде силер ошондо дароо эсиңерге түшүрүшүңөр керек экен. Байланыштуу кеп бул текст жана кептин түрлөрүн үйрөтүүчү бөлүм экен. Эми ошолордун ичинен бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст, анын мүнөздүү белгилери. Демек балдар, текст деген эмне экен? Биринчи ошого көңүл бөлөлү. Текст бул жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйындысы. Текст бул кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет экен. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн кебибизди жазуу формасында калтыра турган болсок, демек ошону биз текст аркылуу берет экенбиз. Мына ошол сүйлөмдөрдөн турат. Демек ошондо кепти биз жазуу формасы аркылуу берсек, ал сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Мына сүйлөм баяндалган окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болот. Кээ бир сүйлөмдөр татаал сүйлөм болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөм болушу мүмкүн. Дагы бир жолу кайталайм. Текст бул жазуу аркылуу иштелип чыккан кептин жыйынтыгы. Кептин жазуу формасы текст аркылуу берилет. Мына ошол тексттин ичиндеги сүйлөмдөр бул баяндалган окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болот. Биз билебиз, татаал сүйлөм бул эки же андан көп сүйлөмдөн түзүлөт. Ал эми жөнөкөй сүйлөм болсо бир гана сүйлөмдөн түзүлөт. Демек ошол тексттеги сүйлөмдөр баяндалып жаткан окуяга байланыштуу ар кандай көлөмдө болушу мүмкүн экен. Эми балдар, мына ушул текстке мүнөздүү кандай белгилери бар? Биз кайсы белгилеринен улам ушул текст деп айта алат экенбиз? Анда көңүл коебуз. Текст бул экиден кем эмес сүйлөмдөрдөн түзүлөт экен. Демек балдар, экиден аз сүйлөм болсо, бул текст боло албайт экен. Сөзсүз түрдө экиден көп сүйлөм болгондо гана текст боло алат экен. Эгерде мисалы үчүн бир эле сүйлөмдү айта турган болсок, жаз келди деп койсок, бул текст боло албайт. Бул жөн гана сүйлөм болот экен. Кийинки белгиси, тексттеги сүйлөмдөр берген маанилери боюнча өз ара тыгыз байланышта болот экен. Демек балдар, ошол тексттеги сүйлөмдөрдүн бардыгы бири-бири менен байланышып туруш керек экен. Бир сүйлөм башка мааниде, экинчи сүйлөм башка мааниде болбош керек. Алар бири-бири менен байланышкан, мааниси жагынан бири-бири менен байланышкан сүйлөмдөр болуш керек экен. Андан кийинки тексттин мүнөздүү белгиси булар. Алар биринин маанисин экинчиси толуктап, тактап, улантат жана жыйынтыктайт дейт. Демек биз айтып атабыз, экиден кем эмес сүйлөмдөрдөн түзүлөт деп атабыз. Ошол сүйлөмдөр берген маанилери боюнча тыгыз байланышта болот деп атабыз. Мына ошолор сүйлөмдөр биринин маанисин экинчиси толуктап, тактап, андан ары улантып турат экен. Мисалы үчүн мына, жайдын артынан алтын күз келди. Жалбырактар саргарып, түшө баштады. Жер бети кызыл, сары, жашыл жалбырактардан кооз килем төшөлгөндөй көрүнөт. Күн анча ысыбай, салкын тартат. Демек көрдүңөрбү? Ушул сүйлөмдөр бири-бири менен байланышып турат. Демек бул жерде эмне жөнүндө болот? Күз жөнүндө болот. Алардын биринчи сүйлөмдүн мааниси экинчиси толуктап атат.
Андан ары улантып атат. Жана эң акырындагы сүйлөм ошол айтылып жаткан маанини жыйынтыктап атат. Демек, балдар, мына ушул 3 белгиси тексттин эң негизги белгилери болот экен. Силер ушул 3 белгиге аябай көңүл коюп, жакшы түшүнүп алсаңар, анда силер текстти эң эле оңой түзөсүңөр. Анда балдар, силердин эсиңерге тута турган дагы бир айта кете турган нерсе, биз айтып атабыз, бир сүйлөм бул текст боло албайт деп атабыз. Бирок табышбак, макал, лакап, афоризмдер жана 3 кул сөздөр дагы булар текст боло алышат экен. Демек, кээ бир табышмактар бир сүйлөмдөн түзүлөт. Демек, аны биз анда текст эмес дебешибиз керек экен. Эгерде табышбак, макал, лакап, 3 кул сөздөр болсо, алар бир сүйлөм болсо деле текст боло алышат экен. Эгерде буларга кирбеген сөздөр болсо, бир сүйлөм болсо, анда алар текст боло алышпайт экен. Эми балдар, темабызды бышыктоо үчүн китебиңердин 9 бетиндеги 8 көнүгүүнү аткарасыңар. Мен силерге жана ошол тексттин жарымын окуп бергенмин. Силер андан ары өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен ошол текстти улантасыңар. Демек, ошол текстти тактап уланта турган сүйлөмдөрдү кошуп жазасыңар. Аягында текстти жыйынтыктай турган сөздү жазып, сүйлөмдү, ошо менен текстти аяктайсыңар. Бул класста сабак мезгилинде аткарыла турган тапшырма. Эми үйгө тапшырма. Китебиңердин 10 бетиндеги 11 көнүгүүнү аткарасыңар. Анда силерге сөздөр берилген. Класс, окуучу, кыздар, балдар жана башка. Силерге баарын даярдап койгон. Мына ошол сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Биздин класс деген темада чакан текст түзөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калгыла.